негизинен Касамин долбооруна Сузак айыл өкмөтү, андан кийин Барп айыл өкмөтү, Ырыс айыл өкмөттөрү ушул Касамин долбоорунун негизинде ушул айыл өкмөттөрдүн жеринде иш кетет. 0,4 киловольтта 290, ал эми жогорку чыңалуудагы мамынчаларды алмаштыруу 110 даанага пландаштырылган. Эски электр мамынчаларыны реконструкциялоо негизинен 60%-ны аткарып бүттүк. Сузак айыл өкмөтүнүн Ташакыр айылында иштер толугу менен аткарылып бүттү. Бозчукан айылынан кийин Кыржол айылы бар. Андан кийин Чөкөдөбө айылы июнь-июль айларына толугу менен бүтөбүз деген иш планыбыз бар. Жалал Абад Электро, ишенимдүү жеткирүүчү, түбөлүктүү өнөктөш.